Бул аппараттар жөнөкөй болгон айнекти кайра иштетип, андан коопсуз заман талабына ылайыкташкан чыңартылган айнектерди жасап чыгарат. Андан турмуш тиричиликте колдонулчу түрдүү айнек эмеректери, душ кабиналары, фасад айнектери жана күнөсканалар жасалат. Мындай айнектер 500 килограммга чейин жүк көтөрүп бекем болот. Азыркы мезгилде биздин жумуш орду 100%ке жете элек. Мына жердин тардыгына байланыштуу болгону 10% гана иш алып баратат. Ал жерде дагы 90%тик жумуш турат негизи. Бул жумуштар кайсылар? Бул жумуштар биринчиден бул будан тышкары бунун артынан цехтер ачылыш керек. Ал цехтер теплица куруучу цехтерди ачышыбыз керек. Душевой кабиналар салчу цехтерди ачышыбыз керек. Стол жасоочу цехтерди ачышыбыз керек. Азыркы заманбап талабына жооп берген үйлөрдүн курулуп аткан айнектерин жасай турган цехтерди ачышыбыз керек. Былтыр июльда кайрылганбыз Кара Суу районунун акимине. Ага чейин айыл өкмөтүнө кайрылганбыз. Жалпысынан былтыр 2 жолу, быйылда 2 жолу, жалпысынан 4 жолу кайрылдык. Жооп жок. Анан 1 гектар жер сурап атат ушу завод куруш үчүн. Биз ошону барып, акимиятка адистер чалды, ушундай бартыкларга жер таап бергиле дегенди биз ошол жерде сунуштадык. Башка жерибиз жок. Аны айтсак, эми ишкага да жөнөттүк азыр. Кече апарып, мына жоопту качан апарып тапшырып келди. Гостегистергечи. Гостегистен биринчи муниципалдык менчикке деп туруп госакты бериш керек бизге. Ошондо биз ал госактты алгандан кийин келгенде комиссия коюп туруп, ал жерде кандырып иштетебиз. Беришибиз керек. Ижарага курганга ижарага беребиз. Эми 2 гектар 80 соток жерде ал жерчи.